23-сентябрь Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил күнү. Мындан 31 жыл мурун багыраак айтканда 1989 жылы 23-сентябрда кыргыз тили мамлекеттик тил деген статуска ээ болуп, ошондон бери бул күн өлкөбүздө тил майрамы катары белгиленип келет. Утпагын өз тилиңден уялба, анткени тил улут жүзү муундан муунга муразда. Мекен тилин ыйык тутуп сактайлы, мекен тили бак талайдын кутманы, мекен тили канжаныбыз, туубуз, ата журттун келечеги актаңы. Эне тилин эчең кылым карытты, күбө тартан күжүлдөгөн тарыхты, кыргыз эли эчең кыйын кезинде кыл чайнашып, кылыч сууруп чабышты. Эне тилин эчең кылым карыткан, эч ким аны учур албайт тарыхтан. Эне тилин эстелигим мурабас, келбес жайга кеткенимди жарыктан. Тил жоголбойт, жоголсо жоголот дил. Учурда эң көйгөйлүү тил маселеси бул эне тилибизди биз сүйлөбөсөк, башка улуттан келип сүйлөйбү. Тили болбойт, улут болбойт, журт болбой, тили билбес уул кызыңды ким колдойт? Ар бир элдин батасы, эне тилин билбеске, элдин тийсин жазасы. Дилим дитим кыргызым, кыргыз күйгөн жылдызым, дүңгүрөткөн Кыздарды чын жүрөктөн тил майрамыңыздар менен куттуктайм. кыргыз улуу чын кызым.